Салам барыңыздарга. Бүгүн менде выходной. Кызым болсо кайненем карап калат. Ошол азыр болсо көздөрүм шишип калыптыр. Азыр болсо могул жакта бир кафе бар. Аябай жакшы көрөм. Ошол жакта отуруп телефондо иш кылганча тамактанам. Андан ары Анталияда бир базар бар да, аябай жакшы, ушу суббота сайын ачылат. Жакшы деп айтышат. Өзүм деле биринчи жолу барам. Анан ошол жака барып сиздерге көрсөтөм. Арзан, бирок кийимдер аябай качественный деп айтылат да. Мен подружкамдын үйүнө келдим. Азыр чыгат, анан чогуу базарга барабыз. Ал жакты мен билбейм. Бул районду негизи билбейм. Анан ошо подружкам кыдыртат. Азыр подружкамдын машинасына түшүп алып, базарга барабыз. Pazarga geldik. Montik çay koyup satışat eken. Bası 250 lira. Futbolkalardan bardığı. Kalite. Bunday pijamalar, materialları sonun eken. Бардығы арзан кен, аябай арзан баада. Жакшы товарларды тапса болот кен. Могу жердегин бардығы 150 лира кен. Элестеткиле. Жаздык кап. Бул болсо кичинекей балдарга халат, банный халат. Şu çok sevimli. Evet, üstüne geçip parça gibi. Eldim bari tandap tutup atat. Одеялалар бар кен, сонун. Öyle son ken moğlar. Жанагы подушка, дивандын подушкаларына киргизип койгонго. Bunlar çok güzel. Fakat şu güzelmiş değil mi? Diyemem. Şortlar. Bunlar ne kadarmış? Kırmızı. Neymiş o? Kırmızı. Melek. Шлепка, босоножки.
Teşekkürler. Bağırdık ayvay arzanken. O iki renk var. Mavi. Bunda mavi. Takım öyle. Kaç lira oldu? Moğollar 150 lira leken. Negizi magazinderde, şardın içinde. Bular деген ayvay қымбат та. Дана басын айта албайм, бирок точно қымбат. 30. Bu 180. 30'dan. Bundan düşüyor. 380 ya bu 350. 600. Мысалы Моғол içinde üçü varken 150 lira. Негизи магазиндерде болсо бiri öyle 200 lira da şunun. Yuvarlağı yok. Yuvarlak eski model. Sen kare alsana ya, ne yapacaksın dikdörtgen? Efendim tişörtlerimiz 200 lira. Moğol futbolkalardın бардығы 200 lira eken. Erkeklerдің şortları бардығы 200 lira. Полотенцалар 90 lira кен. Мен азыр эми силерге лира менен эле айтып берип атам. Моголар 35 lira кен, могул полотенцалар. Өзүңүздөр сомго которуп эсептеп алсаңыздар болот бааларын. Моголар пляжга атайын пляжный полотенцалар окшойт. Айбай сон экен. Ушулардын качестволору айбай сон экен. Алгысы келгендер бар болсо келип алсаңар болот. Анталияда жашагандар чындап качествосы сон экен. Могундай сумка керек мага жайкыга. Азыр баасын сурап көрөм, эсиштип алам, бирок мага мо жазуусу жакпай атат. Марка жазылган мага айбай жакпайт да негизи эле. Прада деп жазбай эле койсо болмок. А так айбай сон экен, тоже качествосы сонун жазалыптыр. Баасы 1200 lira дешти. Албайт болушум керек, анткени шаардын ичинде 800 lirага сонун маркасы жазылбагандар бар да. Бул жакпай калды мага. Баасы жакпай калды. Туристтер да келип айбай көп алып кетишет экен. Мисалы моголар туристтер. Кечиресиздер. Чечип салат экен, байкабай эле тартып салдым. Ошол ушинтип тандап атышат. Айбай көп немецтерди, орустарды көрүп атам. Туристтер келип соода кылып кетишет окшойт. Биякта болсо дүрүм жазып атышат, турецкий шаурма. Базардын ушул атмосферасы мага айбай жагат да. Кыдырып жүрүп, анан келип, именно ушундай көчөнүн даамы менен жасалган тамактарды жеп отурган мага айбай жагат. Кыргызча которуп койдум көчөнүн даамы деп, негизи түркчөдө ошо сокак леззетлери деп коет го, ошону эле которуп койдум да.
Азыр подружкам ачык болуп кеттим дейт. Ама жерде симит алып атабыз. Kanka bir tane su alıyorum. Afiyet olsun. Мына толтура турист бар экен. Соода кылып жүргөн. İç kiyimler. Burada bak. Bunlar ne kadar? 150. 800. 18 yıldır 18 yıldır ya. Ben 18 tanesini satayım. Hay. Evet aynen. Nereden aldım bilmiyorum. Kaça aldım bilmiyorum. Bir tane işe yaramaz oğlum var, o da ortalıkta yok. Pijamalar. Ay, pijamanın şımı только 60 lira eкен. Ар жакта 75 lira. Buyurun. Moğlar 60 lira eкен. Vay şükür baba vay. Bak gene sürüyorum. Аябай киши көбөйүп баштады. Ayakşı ayakşı. Кичинекей балдардын майка, труселары. Ушулардын качестволору да жакты мага. Болду, биз базардан чыктык. Биз базардан чыктык уже. Анан товарлар боюнча айта кетсем, сапаты жакшысы да бар экен, жаманы да бар экен. Анын үчүн аябай жакшылап, карап, тандап алыш керек экен. Ошол азыр болсо подружкам мени бир жерге таштап коет, бир кофейняга барам. Ошол жакта азыр консультациям бар, консультация өтөм бир кызга. Бир аз иштеп, телефондо онлайн иштейм деп айтпадым беле. Ошентип алып, анан кийин кечке жууп үйгө кетем. Подружкам мени таштап коюп өзү кетти. Анан бул районду мен жакшы билбеймин. Анталиянын Лара деген району. Ошол азыр болсо бир кофейня таап эле, анан отурам го дейм. Ар ким ар кандай кийинип жүрөт. Бирөө жука, бирөө калың. Мен üşüyüm da öyle kalın giyinip жүрөм, негизи üşüp çölмүн, üşüy берем. Hazır bir kafeyняга geldim. Кофе içip oturam. Hazır online urogum var.
Ошол сабагым бүткөндөн кийин дагы бир кыз келет, консультация берем. Ошол сон жеркен деңиз жээгинде. Bir isteğiniz var mıydı acaba? Бул кафе жаңы ачылган окшойт. Эч ким жок экен, анан жаңыдан жасалып атыптыр да. Кофейня. Бирок аябай сонун красивый экен. Сразу мындай чыкканда деңиз көрүнөт. Мен болсо могул жакта отурам. Азыр бир кыз келет. Блог боюнча, Instagram боюнча сабак берем.